Өлкөдө дипломатиялык миссиясынын башталышына байланыштуу Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Муса Жаманбаев Казакстан, Тажикстан, Түркменстан, Россия, Кытай, Түркия, Азербайжан, Япония, Корея жана Беларустун дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жетекчилери менен бир катар жолугушууларды өткөрдү. Маалыматка ылайык, өткөн жолугушуулардын жүрүшүндө Кыргызстан менен жогоруда аталган мамлекеттердин ортосундагы саясий, соода, экономикалык, транспорт, логистикалык, суу, энергетика, туризм жана гуманитардык чөйрөлөрдө эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелери каралды. Жаманбаев кесиптештерине Кыргызстанда болуп жаткан оң көрүнүштөгү өзгөрүүлөр тууралуу кеңири айтып берди жана Кыргызстан эки тараптуу мамилелердин бардык спектрин мындан ары өнүктүрүү үчүн күч аракетин жумшоого даяр экендигин билдирди. Ташкентте аккредиттелген дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн башчылары Кыргызстан менен көп кырдуу өнүктөштүктү мындан ары да кеңейтүүгө жана тереңдетүүгө өз ара умтула тургандыгын билдиришти. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында дипломатиялык миссиялардын башчылары эки тараптуу жана аймактык кызматташтыктын кеңири спектри боюнча интенсивдүү ишкердик байланыштарды улантуу боюнча макулдашууга жетишти.